Хатико. Азыр мен сіздерге жақсы жаңылықты менен бөлүшөмүн. Хатико деген японский фильм бар. Сіздерден сұранып ошо кинону көрүп коюңуздар. Хатико деген. Бул дүйнө жүзүнө таанымал болуп кеткен себебин бири Хатико. Бул ушундай Хатик деген породанын өздөрүнчө порода болот. Бул Японияда белгилүү таанымал, өзгөчө ушу Хатикодон кийин мунун киносу чыккандан кийин өзгөчө таанымал болуп кетти. Бул 1923-жылы бир фермерден багып алат дагы. Бул город Акидо деген шаарда. Мындайча айтканда ошол жерде төрөлөт кичинекей күчүк болуп. 24-жылы муну профессор, бул жер иштетүү боюнча профессор болгон Сабуру Хито деген муну багып алат. Өзү профессор болуп иштейт жана бул пародага өзгөчө көңүл бөлөт. Эмне үчүн Хатико деп коет? Мисалы, хати деген бул преданный деген сөз, берилген. Өзүнүн кожоюнуна берилген. Уңгу сөздү улаганда Хатико дегенде бул восьмерка деген, мунун путунун аркасындагы алы таманда 8 бөлчөкчөлөр болот. Ошонун атынан же болбосо буну кызы белекке берген дейт, атасынын туулган күнүнө дейт. Ошондуктан 8 деген тамга, бул Японияда укмуш жакшы тамга. Ошондуктан Хатико берилген, кожоюнуна берилген 8 деген маанини билдирет. Эми караңыздар. Дагы бир сиздерден суранып кетем да. Азыр ушуну көргөнүңүздөрдөн кийин Хатикону көрүңүздөр. Эми бир макалды эстетип кетейин. Мунун алдында мен инсандарды канчалык билген сайын ошончолук мага иттер жагат. Эми сал грубый болуп калды, кечиресиңер. Чем я ближе узнаю людей, тем больше мне нравятся собаки дейт. Эми бул Хатико пародасы жөнүндө айта кетейин. Булар жакшы порода болгону менен күчүк кезинде көп урушат, жана сезимтал болушат, жана баккан кожоюнунан башканы булар карабайт. Мындайча айтканда көңүл бөлбөйт да. Ким биринчи күчүк кезинде багып алып, буга тамактарды берип, сүттөрдү бергенин бул кожоюн катары көрөт дагы, ошого өмүр бою кызмат кылат. Бул жашында орукчан болуп калганына байланыштуу муну жоготойлу деп, кетиргиле деген сөздөр болгондо дагы бул Сабура Хито эме кылат да, муну багып, ысыктап, аны менен бирге ойноп, сейилдеп, ошентип өзүнө укмуш жакын кылып алат. Бул эми Японияда поезд менен ишине барып келет, профессор болгонуна байланыштуу. Акидо деген шаарда. Ошол жерден эртең менен 8-де поездге чыгат дагы 3:30-да 4-тө кайтара келет. Бул 1,5 жыл болгондо, күчүк кезинен эми чоңоюп 1,5 жыл болгондон кийин бул эсин танып, көөнөгө эси менен келет дагы, кайтара 3:30-да эсин күтүп алат. Ошондо уже 1,5 1924-жылы жакшы күчүктөн чоңоюп калат да, эми профессор менен бирге болуп, ал эми 1925-жылы кожоюну поезд менен кетет дагы, поезд менен кетип, ошо боюнча рак болуп ооруп калат дагы, кайтара кайтпайт. Хатико муну күтө берет. Эртеси күтөт, 2-3 күн күтөт, күнүгө келет, сааттарды канчада келеринен бери билип, ошо поездди дагы билет. Ошентип күнүгө күтө бергенден кийин анан арадан айлар өтөт. Жанында киоск болот, киоскта сатуучу болот. Ал билип калат да муну, кожоюндагы тааныган болот. Ага анча-мынча тамактарды берип турат. Арадан 6 ай өтөт. Караңыздар, 6 ай өткөндө дагы бул күтө берет. Анан баардыгы секин назар ташташат, көбү коркот. Көчөдөгү иттер уже жатып калат. Көчөдөгү иттер болсо орун талашып, мунун ар жеринде шырамдар пайда боло калат. Ошентип бул ит 9 жыл, 9 ай, 9 күнчө, мындайча айтканда 10 жылга жакын өзүнүн кожоюнун күтөт. Бир окуучусу муну билип калат дагы, профессордун окуучусу. Бул жөнүндө бүткүл Япония боюнча кичинекей продюсерский фильм тартып, газета, журналдарга берип, муну укмуш таанымал кылып берет. Элдер келет, ар түрдүү элдер келет.
келіп буга тамак берип, жардам берип, ушунча дагы күтөп уже 4 жыл, 5 жыл болуп кетип атат. Ордунан жылбайт. Эми вокзалда жата баштайт. Ошо жанында киоскачы дайыма мындай тамактарды берип коет да. Анан мунун бир садовниги болот ошол жердеги. Үйүндөгү садовник анан буга тамактарды алып келип бере баштайт. Бирок кызы эми киносу боюнча кызы өгөй болот да. Өгөй болуп анан анын туугандары муну багып алгысы келишпейт. Баккысы келбей ошол боюнча карап калат. Бардык Япония боюнча муну таанымал болгондо мунуга жанына мындай серебряный күмүштөн кичине эстелик курушат. Преданный кожоюнуна берилген деп кичинекей эстеликче курушат, өзүнүн образын алып туруп Хатиконун. Ошондо дагы кийин элдер секин келбей калат. Ар ким өзүнүн жумуштары менен болуп калат да, анан кийин Сабуя станциясында, ошол Япониядагы, анан 35-жылы бул көрүнбөй калат. Киоскачы киши барса иш жерде жок. Нары барып бери калып караса жолдун четинде күткөн боюнча бул дүйнө менен коштошот эми. Коштошкондон кийин анан бул жөнүндө кинолор тартылгандан кийин бул дүйнөгө таанымал болуп кетет. Таанымал болуп анан жакшы эстелик курушат да, кожоюнуна берилген мында Хатико деп туруп бул жөнүндө кино чыгашат. Эми сөзүмүн аягында айткым келет да, чынында бул адамзатка, инсанга берилген, кожоюнуна берилген, бул эч качан сатпайт, эч нерсени айтпайт. Сага ким кол салса, сен жаныңда өмүр бою туруп берет. Керек болсо жакшы ит менен кетип атсаң, карышкыдар кол салса дагы, но иттер кожоюнга болушуп аягына чейин согушат. Өлгүчө мушташат дагы, бирок кожоюнуна берилгендиктин бирин билдирет. Эми сиздерге азыр ушуну көргөндөн кийин сиздерден сураныч жазсаңыздар Хатико деп японский фильм. Көрсөңүздөр мындай ыйлаңыздар келет. Анан адамзат менен жаныбардын ортосундагы сүйүү, достукту бекемдөө боюнча кинода айбанаттарды инсандарга жакын кылуу жана берилгендикти билүү. Эми сөзүмдүн аягында Манасыбызда деле улуу эпосубузда кумайыкты багып алат. Караң, кумайыкты алып Каникейге берет, 6 ай карап бересиң деп. Ал кокусунан эми ар түрдүү варианттары бар да, ал кокусунан куйругун күйгүзүп алат да. Күйгүзүп алгандан анан Манастын ачуусу келет. Ачуусу келгенден анан сабырдуу бол деп бакай айткандан кийин анан кайтара кумайыкты сонун кылып Каникей энебиз багып берет. Кийин өмүр бою Манастын жанында болот. Чалгынга чыкса дагы, Бежиңге барса дагы, бир гана хан Манасыбыздын жанында кумайык болот. Көрдүңүздөрбү? Экинчи дагы бир таанышым бар эле, мергенче. Бул 6-7 жыл болуп калды айтып бергенине. Азыр эстеп атам. Мергенчиликке булар 2 жума, 3 жума кийик атканы барабыз дейт. Бир жерге барганда жамгыр көп жаап, жүктөрүбүздү көтөрө албай калдык дейт. Анан өзүмдүн итиме дайындадым дейт. Сүйлөп эле айттым дейт. Ноларды сен карайсың, биз келебиз деп өзүбүздүн тилде түшүндүрдүм дейт. Түшүнүктүү немецкий овчарка эле дейт. Анан кийин кетип калдык дейт. Нары Майлы суу жакка ашып кетип антип, мынтикче 5-6 күн өтүп Майлы суудан кайтара Нокенге Алашка келдик. 6-7 күн өтүп кетти эми. Болду же ачка өлүп калды же үйгө келе берди экен деп барсам дейт, келбептир дейт. Кайтара ошо Алаш деген тоо бар, ошонун түгүнө барсам, алигин ичинде кичине продуктылар бар эле дейт, ачып жептир. 9 күн каерде жатканын билбейм, бирок ошолорду кайтарып жатыптыр дейт. Эми бул жөнүндө көп иттер чынында инсандын жакын достору, өмүр бою бирге жүрө турган. Джек Лондондун белый кылыгында дагы көрдүңүздөрбү? Белый кылыкта дагы Джек Лондондун өмүрүн сактап калат киносунда. Ошондуктан булар жөнүндө кинолор укмуш көп. Эми сиздерге Хатико азыр ушуну укканыңыздардан кийин сураныч, ушу кинону бир коюп, бир көрүңүздөр, анан түшүнөсүздөр. Экинчи,
Кимдеки бул өзү 130 миңден 200 миң, 250 миң сомго чейин акча экен. 3 миң долларга чейин экен. Эгер кимде ким позволять эте алса, Хатикону алып баккыла. Алар биздин жерлерге укмуш. Жакшы түптөлүшкөндө биздин жерлерге ыңгайланышкан. Өзгөчө мына көлдүн жээктеринде, себеби Япония 80% океандардын ортосунда да мейлин шамал, суу ушундай жерлерге ыңгайлашкан. Дайыма ушу сөздү эстегим келет. Чем я ближе узнаю людей, тем больше мне нравятся собаки деп. Бул 4 буттуу айвандар биздин досубуз деп эсептеймин. Бирок бура сүйлөгөн күлгөнгө жакшы дейт, бирок эч качан сатпайт, бирөөгө жамандабайт, сага өмүр бою жаныңда турат, сен үчүн курмандагы болот. Ошондуктан Хатикодон болсо баккыла деп сунуштайм. Сиздер менен Сапар агай. Ассаламу алейкум.